Жаш таланттар бул чыгарманы мукам үн менен аткарып жатышты. Негизинен аткаруучулар патриоттук темадагы ырларга даярданышкан. Иш-чарада студенттердин хорлору, ыр бийлери фортепианода, гитарада ойносу жана театр классынан жомок коюусу менен 10 номер камдалган. Бул биздин кыргыз эл жөнүндө, кыргыз жери жөнүндө ырларды камтыдык. Ошондой эле жерге болгон сүйүү жөнүндө ырларды камтыдык. Азыркы учурда ошо биздин студенттердин талантын көрсөткөнгө аракет кылып атабыз. Студенттер өздөрүнүн күчтөрү менен даярдашты бул концертти. Маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы 1995 жылдан бери белгиленип келет. Дата 1926 жылы 2 ноябрда биринчи жолу кыргыз тарыхында драматург Молдогазы Токобаевдин Кайгылуу Какей пьесасынын коюлгандыгына байланыштуу тандалып алынган. Кыргызстанда учурда 20 000 чукул маданият кызматкерлери иштейт. Маданияттын кызматкерлерине мен деген куттуктап баарына деген ишине ийгилик, ден соолук, ушул маданият күнү жакшы маданият бул Кыргызстанда өнүксүн деп ойлоп атам да. Өнүксүн ушу маданият, именно культура, маданият өнүксө, бул мен ойлоп атам бүт жакшы болот Кыргызстаныбызда. Азыр Каракол шаарындагы Ыбырай Туманов атындагы мамлекеттик музыкалык окуу жайында 7 бөлүм бар. Анда 205 студент билим алат. Жазгүл Сатаева, Нурдин Урманбетов, Ысык Көл, маалымат кызмат үчүн.